Эми садака, тилекке каршы 5 фарздын баарын аткарууга аракет кылабыз. Намаз окуйбуз. Рамазанда орозо кармайбыз. Ооз ачырабыз. Тажга барууга аракет кылабыз. Умрага барганда аракет кылабыз. Бирок зекет маселеси 5 фардын бирөөсү зекетпи? Тилекке каршы ислам аламында мусулмандар зекет фарз болгон инсандар ислам аламында 5% гана аткарат экен ушул фарзды. 95% мусулмандар зекет бербейт экенбиз. Ушул жерде отурганда зекет бере тургандар бар. $2000 бар, жылына $50 зекетин чыгара албайт. Обороты 100 000. Аллах жолунда 100 000 сом чыгара албайт. Бул зекет Кудай Таала берген нерсе. Хассину амвалакум бис садака. Малыңарды садака менен коргоо кыла дейт. Дау мардакум бис садака. Ооруларыңарды садака менен дарыла дейт. Бул пайгамбардын эмес, аптекасынан айтылган сөз. Ооруларды эмне менен экен? Садака менен дарыла. Акчаңды ал банка, бул банка эмес, эмне менен? Зекетин берип сактагын. Ас-садака тусир tutfi гадабар. Купия болгон садака Аллахтын газабын өчүрөт дейт. Аллах разылыгы үчүн купия болуп берилген садака 70 балени кайтарат дейт. Балаңа келген, кызыңа келген, айылыңа келген, жериңе келген, перзентиңе келе турган 70 балени кайтарат экен. Анан биз эмне кылабыз? Тилекке каршы биз кыргызстандыктар бир контейнер күйүп кетсе, же машинени уруп калган кезде анан төлөп беребиз. Алладан тилөө. Ошол келбестен мурда кылбайбызбы?